Баткенге Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасы келди. Кыргызстанда жалпы профсоюздар тармагында жаңылануулар башталды. Бул боюнча Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасы Мурадил Жумадилде уулу Баткен облустук администрациясынын жыйындар залында айтты. Профсоюз түйрүү, профсоюздагы иштин алдыга алып барат. Бул эми профсоюздардын негизи кесиптик бирликтердин тарыхын карап көрсөк, биринчи ирет бул деген 100 жыл мурун пайда болду. Ошондуктан бир кылым тарых бар коомдук уюмдардын бири болуп эсептелинет. Ал эми федерациянын өзүнүн түзүлгөнүнө 35 жыл болуп калыптыр. Ошондо чоң имарат болгон, ишкана болгондуктан, уюм болгондуктан бул деген азыркы учурда дагы жандандыруу процесси жүрүп атат дагы, алдыда дагы кылына турган иштер абдан. Бул жыйынга Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгар мукты өкүлүнүн биринчи орун басары Марфхан Тулаев баштаган бардык район шаарлардын акиммерлеринин орун басарлары, саламаттыкты сактоо, билим берүү, айыл чарба, маданият тармактарын тейлеген профсоюз уюмдарынын төрагалары катышты. Жыйында эмгекчилерди социалдык экономикалык жактан, укуктук жактан коргоо жаатындагы уюмдун милдети, максаты кеңири талкууланды. Тактап айтканда, Борбордук комитеттеги оптималдаштыруу, санатордук курорттук мекемелердин абалы оңдоп түзөө иштерин жүрүшү, эс алууга жарыяланган мораторий, ден соолук чыгымдоо фондунун ишмердүүлүгү, эмгекчилердин укугун коргоо, аймактарда өкүлчүлүктөрдү ачуу, сырткы байланыштарды чыңдап, мигранттардын укугун коргоо маселелери каралды. Жогоруда айтылгандай эле, профсоюз десе бул эмнеде сессионойнун сөзү путевка болуп калат. Ал эми адамдардын, жумушчулардын укугун коргоп, алардын талабын тартышып, шарт түзүп берүү бул деген акыркы орундарда калып калган үчүн биз бүгүнкү күндө мүлктөрдүн маселеси менен эмес, путевкалар эмес, ал эми адамдардын, жумушчулардын укугун коргоп, аларга жакшы шарттарды түзүп берүүнү эң алгачкы максатыбыз деп койгонбуз.